Мындагы президентибиздин поручениясы менен бул машинени биздин урматтуу президент Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев президент Садыр Жапаровдун атынан автоунаа алды. Кала башчынын иштегени өлкө башчыга жаккан жана автокөлүктү жеке өзүнө белек кылууну тапшырган. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ачкычты тапшыруу аземинде айтып, аким мэрлерди үлгү алууга чакырган. күндө жасап аткан жумуштары президентибизге жагып атат. Президентибиз айтып атат, башка мамлекеттик органдарга дагы үлгү болсун деп атат. Аларга дагы берейин деп атат. Бергенде дагы бул белекти урматтуу президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен суранып атат. Ошондо бир кол чаап коюңуздар. Жакшы иштеңиз. Мындан кийин да жакшы иштеңиз. Мына жылда бирден белек алып турсаңыз Кудайга жакшы болот. Милиция району бар, барлық шары бар, құрылығы бар, көрсетіп жүрішу керек. Үлгі алып іштемейсіңдер. Спартивті жерінде жүре береді, жисы жерінде жүре береді, камуфляжында жүре береді, жыланбашында жүре береді, баяғы шляпасында киіп жүре береді. Но зато результат болмады, самый главный результат работы. Маалым болгондой, кечээ 9 июлда Камчыбек Ташиев Ош шаары жана Ош облусундагы жетекчилерге жыйын өткөргөн. Генерал жалпы жыйында Жеңишбек Токторбаевди тургузуп, Ош мэринин ийгиликтүү жана натыйжалуу иш-аракетин айтып, башка шаарлардын мэрлери, район акимдери кандай иштөө керектигин үйрөнүп, үлгү алышы керектигин билдирген. Мени урматтуу президентибиз айтты, элди чогултуп, жетекчилер чогултуп, ушу тургузуп бир айтып койчу ошону. Ушундан үлгү алышсынчы. Мына Ош шаарынын мэринин үлгү алышсынчы, туруп коюңуз. Ушу Ош шаарынын мэринин үлгү алышсынчы. Бул да укмуш тияш, баардык көрсөтүп. Көрүп атасыз. Саат канчада турат, канчада иштейт, кылган иштеринин жыйынтыгы. Мына бүгүнкү күндө эгерде Жеңишбек Токторбаевди Ош шаарынын мэрлигине биз алып кетебиз дейли, Ош шаарынын ээлери эмне болот экен? Эч ким билбейт. Бул бир күн спартивти жеринде жүрө берет, жисы жеринде жүрө берет, камуфляж жеринде жүрө берет, жыланбашта жүрө берет, баягы шляпасында кийип жүрө берет. Но зато результат болмады, туура. Самый главный результат работы. Фасадтарын оңдоодо директори тектик, бактары тектик. Камчыбек Ташиев күн мурун Ош шаарында иш сапары менен болуп, Жеңишбек Токторбаев тарабынан жасалып жаткан бардык жумуштар менен жеринен таанышып, оң баасын берген. Кыдыр учурунда Ош шаарынын мэринин натыйжалуу жана үлгүлүү жумушу үчүн унаа белекке берилерин убадалаган болчу. Олар барлығы атайын менің атпес болды. Отлично. Жақсы деді. Олар асыпсынан бары жаңыдан болды. Азыр Моğollar hem asfalt bulamadım. немеден баштап бастап bir soy бастап. Bir soy Azar boldu asfalt oldu. Жоқ, бол элек. Ар жағында бұл жағында асфalt. Bir қатар күнүнө чейин бастырабыз. Барды жаңы моларына ке. Моякта eski beton бар болчу. Eski beton бар болчу. Бүт полностью обновили. Ооба. Молар бүт барды. Бияктан асфальттарды басты, дорожкаларды басты, мынаке молардын баардыгын азыр мына касы биякты бүтүрүп турган атетиге. Обл больница боюнча полностью асфальт басабыз. Эме? Занят. Мен азыр эмнеге чыгышка айтып койдум. Бизде бир 5 жаңы машина бар. Ошонун бирөөсүнү мэрге подарка кылайын. Жарайт. Эртең баягы чогулушка алып келип. Азыр алып келип, жууп тазалап, лента коюп койгон. Элдин көзүнчө бир жетекчилер көзүнчө айтайын. Мына мэрге жаңы машина берип атабыз. Жакшы деген президент атты.
Бейле кетсек, Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэрлигине ушул жылдын январь айынын ортосунда келген. Ал жумушка дайындалган күндөн тарта таңкы саат 5-6-да жумуш баштап, күн сайын рейдтерди уюштуруп, Оштун ар бир көчөсүн кыдырып, кемчиликтерди оңдоого тапшырмаларды берген. Бул үчүн жетиштүү каражаттар бөлүнүп, бүгүнкү күндө анын жыйынтыгы четинен көрүнүп келүүдө. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.